Мисар, саламатсызбы Арстанбек байке? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Чоң рахмат бизге убакыт бөлүп бергениңизге. Ушул бүгүн сиз менен кредиттик мөөнөттү жылдыруу боюнча сүйлөшүүнү туура көрдүк. Кошулууга байланыштуу суроолорубузга жооп берет деген үмүттөбүз. Алгач эле Арстанбек байке, карантинде эмне кылып жатасыздар? Банктар иштеп атабы? Ушул боюнча сүйлөшсөк. Азыркы убакытта биздин толугу менен банктардын баары иштеп атат. Айыл банк азыркы убакытта. Анан көбүнчө азыркы убакытта бизге баягы отсрочка боюнча жана кредиттик мөөнөттөрүн жылдырып бергиле деп биздин жарандар кайрылып атат. Особенно биздин кардарлар айыл банктын ичинен банк ишин алып барып атат толугу менен. Мындай айтканда баары жакшы. Ушул айыл банк карыз алуучуларга карантин учурунда кандай жеңилдиктерди карады? Ошого токтолуп кетсеңиз. Азыркы убакытта бизге эми азыр 21-кылымга жараша жаңы заманбап биз Вабанк менен тиги WhatsApp менен жөнөтүшөт. Көбүнчө WhatsApp'тан алып атабыз. Видео, аудио сүйлөшүп, алардын графиктерин такташып, сүйлөшүп, ошонун негизинде через WhatsApp алардын арызын алып, биз графиктерин жылдырып берип атабыз азыркы убакытта. Ушул карызын төлөй албай калган адамдар эмне кылыш керек ушул кредиттик мөөнөтүн жылдырыш үчүн? Ушуга токтоло кетсеңиз кененирээк. Эми бул жерде азыр эгерде кредитин төлөй албай эле кандай бир тоскоолдук болсо, бул жерде эми азыркы кырдаалга байланыштуу болсо бизге арыз менен кайрылат. Биз болсо сөзсүз түрдө бул жактан жардам беребиз. Кандай акыбал болгон, эмне себептен кредитти төлөй албай атат. Биз ошого жараша жардам беребиз. Өзү бизде кредитти алганга чейин бизде кредиттик адистер документтерин чогултат биздин кардарлардын. И ошонун негизинде берген документтерин биз да карап, азыркы убакытта кандай көйгөй болуп атат, ошону биз чечип бергенге аракет кылабыз. Демек, карызын төлөй албай калган адам биринчи кезекте сиздерге кайрылыш керек экен. Арыз жазат, арызы менен кайрылат. Сөзсүз банкка барыш керекпи же онлайн түрүндө деле кайрылса болобу? Болот. Онлайн түрүндө кайрылса да болот. Биз жардам беребиз. Жардам бергенде ошондо кандай процедура кандай өтөт? Ошого токтоло кетсеңиз, сизге келди, кредитимди төлөй албай калдым деп, сиздер кандай чараларды көрөсүздөр? Биз биринчиден карызды эмне кандай себеп менен төлөй албай жатат. Биз ошол жөнүндө иш жүргүзөбүз. Эмне көйгөй болуп атат ал жерде? Может, соода саттык менен иштейт ал киши, же может бир частный мекемеде иштесе, биз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Түшүндүрүп, кандай мамиле болсо биз ошону мындай чечкенге аракет кылабыз да бул жерден. Биз ойлойбуз, бул жерден банк сөзсүз биз өзүбүздүн кардарга жардам беребиз да. Демек, дароо эле мүлкүн алып же процент кошууга банк кызыктар эмес. Кайталап коюш. Мүлкүн алып же күрөдө мүлкүн алдырып жиберүүдөн коркушат да, банк дароо эле ал ишке барбайт. Жок, биз андайга барбайбыз. Себеби болсо азыр айтып кетпедим, биз ошол кайсы көйгөйдө мунун кыйынчылыгы башталды. Эгерде клиент болсо бизге арыз менен кайрылса, биз сөзсүз түрдө анын төлөмүн, мөөнөтүн биз жылдырып бергенге жардам беребиз. Мындай айткан, орусча айтканда муну пролонгация деп коет да. Ошол тармактар менен биз жардам беребиз да. Азыркы ушу карантин учурунда кредиттик мөөнөттү жылдыруу 3 айга деп жатышат да, ушуга токтоло кетсеңиз. Азыркы кырдаалга байланыштуу биздин Национальный банк менен биздин өкмөттөн айтып чыгышпады, баягы 3 айга жылдыргыла депчи. Азыркы убакытта биз минимум 3 айга жылдырып берип атабыз. Эң негизгиси биз өзүбүздүн кардарлар менен жеке иш жүргүзүп атабыз. Кээ бирөөнө айына процентин төлөйм дейт, кээ бирөө негизги сумманы жылдырып бергиле дейт, кээ бирөө 6 айга жылдырып бергиле дейт. Биз ар бир биздин кардарга ар бирөөнө бирден жеке иш жүргүзүп атабыз. Демек, бул индивидуалдуу каралып турбайбы? Орусча айтканда индивидуально каралып атат да азыркы убакытта. 3 ай дегенде кээ бир окурмандарда суроо болуп атат, ошол 3 ай бүткөндөн кийин дароо проценти менен төлөш керек, 3 айдыкын дароо бериш керекпи дегендейчи.
Эми бул жерден азыр көп жерде көп интернеттер сайттардын баарына чыгып атпайбы баягы процент бул жерден баягы биз туурада түшүнүп коюшсун, биз да процентти бул жерден токтото албайбыз да. Эң негизгиси себеби биз азыр негизги сумманы биз жылдырсак, андан тышкары пайызды биз 3 айга жылдырсак, сөз 3 айга барып, 4 айга барып отуруп калат да ал суммалардын баары. Эмне себеби бул жерден процент токтолбойт да, ошонун негизинен болот да. Но эгерде кардар өзүнүн баягы капчыгын жакшы билет да, кандай акча табат, качан соода кылышат, ошого жараша бизге индивидуальный подход деп коет, жана орусча айтканда, ошондой кылса биз ошондой графигин түзүп беребиз да бул жерденчи. И өзүнө дагы жеңил болот. Демек 3 ай бүткөндөн кийин дароо эле келе 3 айдыкын деп албайт банк. Да, эгерде 3 айдыкын десе биз 3 айга коюп беребиз. Эгер 4 айга десе 4 айга коюп беребиз да. Түшүнүктүү. Кардардын өзүнүн мындай шартына жараша иш жүргүзөбүз да бул жерде. Сиз кечээ анонс бергенден кийин бизде окумандардан суроолор абдан көп келген. Ошолордон сиздерге жооп алып калалы деп баштасак. Жаңы эле айткандай экен, дагы бир кайталап жооп берип коет окшойт. Саламатсызбы дейт. Кредитти 3 айга токтотуп бердиңер. 3 айдан кийин 3 айдыкын төлөйбүзбү? Ушуну жакшылап түшүндүрүп бериңизчи деп сурап жатышат. Так, азыр болсо эгерде кредитти вот төлөмү ушу 16 апрелде болсо, мындай айтканда бүгүн болсо, кардар эгер кредитке арыз жазып кайрылса бизге сөзсүз түрдө 3 айга жылдырсак, 3 айда келип уже өткөндөн 4 айга проценттин чогуу отуруп калат да жерденчи. Себеби болсо бул жерден процент токтобойт азыркы убакыттачы. Түшүнүктүү. Андан кийинки суроого өтсөк, күйөөм 2 ай мурда кредит алган, соода сатык багыты боюнча базарлар жабылып үйдө эле болуп калдык. Эми мөөнөтү узартылабы деп сурап жатышат. Ооба, сөзсүз түрдө мөөнөтүн узартып беребиз. Эгер арыз менен кайрылса, биз сөзсүз түрдө жардам берип, мөөнөтүн узартып беребиз. Так, бул жакта сиздерге ийгилик каалап жатышат. Айылбак силердин насыяңар менен көп ийгиликке жетиштик деген окурмандар көп экен. Рахмат чоң. Кийинкине өтсөк. Так, саламатсызбы дейт. Менин таятамдар Айылбанктан 200 000 сом алган болчу. 3 айда бир төгүшөт эле. 15 төгүшү керек. Азыр баары үйдө. Эми убакыт узартылабы, кандай болот дейт. Туура. Ал жагында биз толугу менен байкап атабыз. Азыркы биздин мал базарыбыз бардык жерде жабык болуп атат. Биз өзү Кыргызстандын өзүндө айтканда айыл чарба жагына жакыныраакпыз да. Көбүнчө эле биздин жарандарыбыз, биздин кардарлар Айылбанкты көбүнчө ошо айыл чарба тармагы менен иштешет да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө арыз менен бизге кайрылсын, биз мөөнөтүн жылдырып беребиз ал жагынан. Дагы эле сиздерге ыраазы болгондор жазып жатышат, ар дайым жардам берет деп мактагандар көп экен. Арсланбек байке, бул жакта арыз боюнча сурап жатышат. Арызды ошол эле күнү карап чыгасыздарбы же канча күн кетет деп? Арызды биз мындай тез арасын ичине карап чыгабыз. Бизге WhatsApp аркылуу келип атышат, түшүп атат арыздар. Бизге бир күн, 2 күн ичинде арызды карап, булардын сураган графиктерин биз талабына коюп беребиз да. Түшүнүктүү. Бир күн кетет тез эле. Бул жакта да сизге суроо келип түшүптүр. Арсланбек байке дейт, 15 апрелде кредит төлөшүм керек эле, 3-4 күн кечиктирип төлөсөм, кара тизмеге кирип калбаймбы деген суроо экен. Жок, азыркы учурда кара тизмеге кирбейбиз. Себеби өзүбүз баарыбыз билебиз. Ушул кырдаалдан чыгып кетсек, мындай жакшы болот да буюрса. Пока кара тизмеге кирбейбиз. Чочулап эле койсо болот экен. Саламатсызбы дейт. 250 000 сом кредит алганбыз. 3 айда бир төкчүбүз. Эми баарыбыз үйдө отурабыз. Эмне кылсак болот? 22-синде төгүшүбүз керек эле деген суроо келиптир. Эртерээк арыз менен кайрылсын биздин банкка. Ал жерде кредиттик адистер бар. Аларга кайрылып, азыркы жаңы заманбап менен WhatsApp аркылуу арызын жөнөтүшсүн. Ошонун негизинде биз арызды карап, тез аранын ичинде чечип беребиз.
Арызды WhatsApp менен жөнөтсө болот деп жатасыз да. Ошондо кандай кылып жөнөтсө болот? Ушул жагын кененирээк айта кетсеңиз. Арызды үйдөн кагазга алып өзүнүн атынан жазат. Алган кардар бизге телефон менен чалып сүйлөшөт. Биз болсо ошону негизги төлөмүн графигин көрүп, ошону бирсе такташып, клиентке түшүндүрүп, ошонун негизинде бизге сүрөткө тартып, анан бизге жөнөтөт. Кийин келгенде ошо жазган арызын бизге ала келет. Түшүнүктүү. Арызды 14 күндө карап чыгабыз дешти мага деген суроо келип жатат. Жок. Азыр 14 күн туран эмес, азыр 1-2 күндө эле каралат ал. Демек ал жалган маалымат. Кенен эле сиздин телефондоруңуз Айыл банк менен байланыш үчүн сайтка кирип, ошол жерде телефондор менен чыкса болот, кредиттик мөөнөтүн. Болот. Бул жакта сурооңузду көрүп турсаңыз келет. Кредиттин мөөнөтүн 3 айга узартып берсеңиздер, кайра ошол эле сумма төлөнөбү же пайыз кошулабы деп сурап жатышат. Жакшы болбой калды. 3 айдан соң ошол эле сумма төлөнөбү же пайыз кошулабы деп сурап жатышат. 3 айга төлөмдү жылдырганда? 3 айга төлөм чыгарса ошол эле пайыз менен төлөнөт. Эч кандай пайыз кошулбайт, өзгөртүлбөйт. Так, бул жакта кредит алуу боюнча экен, мүмкүн сизден жооп ала алабыз. 5000 сом кредит алат элек, үйдүн документин койсок болобу, кеңеш берип коесузбу деп сурап жатышат. 5000 сом 500 миң. 500 миңге 500 миң сом болот. Күрөсүн койсо болот, алса болот кредит. Эң негизгиси кредит алганга чейин биздин кредит адистер менен жолугушуп, ал жерден маалымат алышат. Ошо маалыматтын негизинде кредитти күрөсүн коюп кредит алса болот. Достор, бизде конокто Айыл банктын кредиттештөө бөлүм башкы адиси Арстанбек Тойгонбаев байкебиз бар. Эгер кредитке байланыштуу суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Арстанбек байке дагы кирип жаткандарга бир маалымат катары кредиттик мөөнөттү жылдыруу боюнча дагы кыскача айтып койсоңуз, эмне кылыш керек төлөй албай калганда кредитин? Азыркы учурда мынагы биздин кырдаалга жараша эгер байланыштуу болуп өзүнүн насыясын төлөй албай жатса, азыр болсо биз мөөнөтүн 3 айга, 6 айга или пролонгация деп коет. Пролонгация керек болсо ошо пролонгациясын беребиз. Кыргызча айтканда мөөнөт, кредиттин мөөнөтүн биз жылдырып беребиз да ал жерде. Бул үчүн жөн гана адистер менен байланышуу керек экен жана арыз жазуу жетиштүү болот экен. Туура. Түшүнүктүү. Чоң рахмат Арстанбек байке. Абдан жакшы эфир болду. Убактыңызды бөлүп бергениңиздерге. Урматтуу окурмандар, эгерде да сиздерде суроо болсо биздин Билесиңби кийинки сайтына же WhatsApp номерге калтырсаңыздар, Арстанбек байкеден алып бергенге аракет кылабыз. Жана ушул тема боюнча эле видео жана статьяны биздин сайттан окуп алабыз. Арстанбек байке чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Жакшы туруңуз. Саламатта калыңыздар достор. Сау.